Ошскийге Фрунзе плюстун жанында радиозил бар. Радиозилдин экинчи этажына чыккарды. Мен барсам все стерильно, прям таза, жакшы эле экен. Биринчи кирип байкаганымда. Анан жакшы эле экен, мейли деп. Мен могу жеримди бир аз эле тарттырайын дегем. Муну эмне баягы аябай семиргенден кийин бул жерим баягы бир аз түшүп калгандыктан мен бул жеримди бир аз эле тарттырайын дегем. Жүзүңүздү, бетиңизди тарттырайын дедиңиз. Ошону тарттырайын дедим. Сурадым, кандай болот, лицевой кандай болот, мен кандай кылсам болот деп биринчи өзүнөн консультация алдым. Десем, ал айтты, 15 миңге жасайм. Кожаны как мындай билинер билинбес кылып кесем деди. Мен ошо кожаны кесем дегенде мен түшүндүм, баягы Сингапуриядан кесип немени алат да, как бы жырларды алып коет го, ошондой депчи. 23-үндө барганда баштады, обезболивающий кылып, анан жаткырып ошо бул жерим обезболивающий кылганда баягы мен я же не чувствую, чего там кесип атабы. Сингапурияны да жасаганда баягы билинбейт да, 2 саат эле кетет, ушундай эле да. Анан мен тоже не знала. Анан бирокта бир кожа бул жагымды бүтүп, и там этот чашкага менин кожамды уже кесиптир, где-то 2 сантиметров на канча сантиметр длинасын билбейм, ошол сантиметр кесилиптир. Анан карап, баягы өзүмдүн кожамды карап, бул менин кожамбы, сен менин кожамды кестиңби дедим. Наргиза, это менин кожам десем, мен еще уже башым айланып, уже баягы өзүм башкача боло баштадым да, уже бирөөнү кескенден кийин. Тиги кожаны көргөндөн кийин вообще уже мындай эс мас болуп эле, это что такое деп өзүм мээримди жыйна албай калдым да. Анан этот у меня кожамды кесипсиң го. Это возможно за 15 тысяч дедим да, 15 миңге ушундай возможного кескенге деп айттым десем, ал дагы туруп, да, а что ты хотела, я же сказала деди. Ты мне сказала просто как мындай эле неме кылат, укол сайып байдалат. Да, мындай эле, ну, чтоб кожаңды кесип алам деп подробности она мне не говорила. Мага вообще айткан эмес аны.